Biz eç kim satып algan yok. Birinçiden men mağa suroo bергендерге ошо түз жооп берем деп айткам Кубанычбек Сапындиевич менен кошулуп туруп. Биз сатып алган жокпуз. Бизде эч ким коркуталган жок. Ülker болгондо дагы biz вакыттуу өкмөттү 1,5 тонна алтын көтөрүп кетүүсүнө биз грузчик болдук. Ал алтын менен ушу колдор менен жүктөп келдик. Болот Шендиязовдун өзүнүн мамлекеттик кызматтык уунасы İçki İşler Ministri olarak. İçki İşler Ministri olup turgan кезде министрдин атайын мамлекеттик жанагы машинасы менин кызматымда болду. Кандай менин кызматымда болду? Бизди ошол министр МВДнын машинасына отуруп барган мен. Ооба 1000 деген номер болчу. Кара джип 1000 деген МВД номер менен болчу. Ал ошол маалдагы министрдин служебный машинасы болгон. Ооба, эч ким токтотпойт. Ал министрдин жеке өзүнө таандык болгон машина менен мамлекеттик. Биз ошо алтын чыккан жерге барганбыз. Биз 1 тонна алтынды вакытлуу өкмөткө ушу колдорубуз менен жүктөп өткөрүп бергенбиз. Кайда алып кетишти алар? Булар бизге госгаражга, мамлекеттин госгаражына алып барып, анан кечеги мына Азымбек Анаркуловичтин камалуусундагы жанагы Темир Сариев менен 1 миллион 19 миллион 600 миң доллардын ичинен 1 миллион долларуна кымырып калуунун акылдашып аткан телефондук сүйлөшүүсү ачыкка чыккан. Анын баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө вакыттуу өкмөттүн мындай жооп берүүсү Атамбаев чыгарган. Ал Атамбаев менен чалышуусу, Темир Сариев менен чалышуусу ачыкталган. Ошондой эле биздин дагы 1 тоннадай алтыныбызды ошо мамлекетке өтөткөн, анан өкмөттүн эсебине өтүп атканда биз патриот катары ушундай бир тонолуп сыртка чыгып кетиши ыктымалдуулугу көбүрөөк болгон чоң казынаны мамлекеттин эсебине өткөрүп бердик деген баатырлар болуп аттык да. Аягында үйүңдө 1 тонна көмүрүң барбы деген сураган киши жок, бирок 1,5 тонна алтынды Абдулла үйүнө алып кетип калгандай эле киши болуп калдым да. Ошол эле Өмүрбек Черкешевич кабардар болчу. Бул жанагы мыйзамдуу эле мамлекетте кум төрдүкү, Макмал алтын комбинаттыкы кандай болсо да мыйзамдуу механизм менен иштеп бараткан алтынды жолдон кармап эле булар тоноп кетти дегенге барабар болгон сөз ал. Жерде мамлекеттин эсебине өтпөгөн болсо, бүгүнкү күндө 1 грамм алтын мамлекетке вакытлуу өкмөт түшүрдү деген факты жок да. Биз алып барган алтындар мындай айтканда вакытлуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн кайсы бирлеринин арасында сиңип кетти да. Кеңешбек Дүйшөбаев дагы вакытлуу өкмөттүн мүчөсү катары, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси катары мен эмне айыбым менен камамак эле деген ою болчу болсо, вакытлуу өкмөттүн учурунда жеке улуттун коопсуздугуна кепилдик берүүчү киши миңдеген киши өлүп калды. Улуттар аралык кагылыш жасалма түрдө жасалды. Бул киши жооп берген жок. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси катары не только моралдык, бул киши жүздөгөн кишинин өлүп калганын карап турган, анда кандайча улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси деп эсептегенге болот. Демек, ошол эле Азымбек Анаркуловичти кечеги мен бүгүнкү жүрүп жаткан тергөөдөн жана бүгүнкү бийликтин тарыхый адилеттүүлүктү орундатып атканынан канааттанып жатам. Анткени Азымбек Анаркулович буга чейин саясий упайдын негизинде кемпир абатты коргоп аткан кишилердин арасында камалып калган баатыр болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө ал вакыттуу өкмөттүн кетирген мыйзам бузууларынын башатында камалып атат. Демек, ал буга чейин да айтканбыз, Азымбек Анаркуловичтин камалышы жөнүндө маалыматтарыбыз бар болчу. Эми алтын деген алтын, ал чоң акча экенин баарыбыз акылыбыз тунук эле түшүнүп турабыз. Биз алтындарды кармаганда Райкан Төлөгөнов менен Каптагаев конкретно бизге ачык айтканда, жигиттер, бул өкмөттүн эсебине өтөт. Мыйзам боюнча дагы ушундай алтынды кармап табып өкмөткө өткөрүүсүнө себепкер болгон кишилердин кандайдыр бир пайыздык мамлекет тарабынан алтын силерге берилет дегенде биз алтындан баш тартканбыз. Бирок 1,5 тонна алтынды биз буларды колуна бергендиктен Райкан Төлөгөнович кийин парламентте неме болуп калды да, депутаттык геолоразведка жер асты байлык кендердин деген парламенттик палатанын жетекчиси комитеттин төрагасы болуп калды. Биз жанагы жүктөп берген алтындарды эсебинен Нарында атам тааныбаган жерде Солтан Сары деген жерде кичине алтын чыккан жер бар экен. Абдулла ушул жердин лицензиясын силерге алып берем, жанагы алтынды силер бизге айтканыңарды унчукпайсыңар, биз деген как добросовестный инвестор катары Солтан Сарын силерге өткөрүп беребиз деп. Соода болду. Ооба, геолоразведканын комитетти жетектеп алган башчысы бизге Солтан Сары алтын комбинатты өткөрүп бермей болгон. Туратбек Мадылбеков вакыттуу өкмөт, самопальный өкмөт бийликке келгенде мени дагы
Бала Акрам менен Туратбек Мадылбек бул шаардык Бишкек шаардык борборунун милициясынын жетекчиси болгон. Эки машина автоматчиктерди жиберип туруп, Бала Акрам аял менен кошо тиги Гуудук алып келип, бир күн кечке. Анан өзү да жок. Үмүт этишти, эмне кылышты, кечке кырмап отурушту. Бир койгон кине жок. Силер билесиңер, мен мисалы 7 апрелде баары качып кетсе дагы мен аягына чейин тургам. Отставкасын требует эткен өкмөт. Данияр Үсөновду баш көпүркөр ККМ башчысынын внеочередной сессия өткөрүп турмуш. Кечинде тиги Бакиевдин отставкасын требует эткен программа Мир кино телевидениесинечи. Эми кан төгүлдү мындай болду. Марат жактан да сиз жоопкерчилигиңиз бар деп. Айтып кетет элек, биз бул 2005-тен баштап 2020 жылга чейин жана азыркы убакта иммиграцияны бая проблемалар боюнча дагы маселелерди көтөрөбүз. Бизди эч ким сатып алган жок. Биринчиден мен мага суроо бергендерге ошо түз жооп берем деп айткам, Кубанычбек Сапындиевич менен кошулуп туруп. Биз сатылган жокпуз, бизди эч ким коркута алган жок. Биз түстөн түз кыргыз элибиздин астында бая мыйзамдуулук болсун деп Кубанычбек Сапындиевич өтө чоң операцияларды көтөрүп, Кудайга шүгүр өзү катышып, өзү бүгүнкү күндө суроо маселени көтөрүп, бизде катышуу болуп отургандыктан себептен Абдулла мырзаны чакырып, өзү өзбек улуту Кыргызстандын жараны. Абдулла мырза сизге мен суроо берет элем, эки эле суроо. Сиз биринчиден баягы убактылуу өкмөткө түстөн түз душман болуп калганыңыздын себеби мен илгертен билем. Илгертен эми экөөбүз жакшы элебиз. Баягы Өзбекстандын жогорку кеңеши деп айтсам болот. Өзбекстандын кеңешинде мажлисинде отурган депутат, анын бир тууган иниси өзбек улуту, өзбек жараны болуп, сиз өзбек улуту болуп туруп, ошол убакта маселени көтөргөнсүз. Кандайча өзбек жараны Кыргызстан депутаты боло алат деп. Экинчиден сизге бир сиздин баягы маалыматыңызда биз да отурдук, биз да көп нерсени көрдүк. Элдик парламент деп биз да көп нерсени көрүп, Атамбаевдин убагында убактылуу өкмөттүн ушу кесепети бизге да тийип кетти. Баягы Айда Салянова жөнүндө айтылып кетти, Сигизбаев жөнүндө айтылып кетти. Анын баарын жакшы билем, кандай коркутуу үркүтүү болгон, себебин өз башыман өткөзгөм. Анан сиз бир эпизоддо айткансызда, ушу алтын урдаган боюнча, банктарды тоноо боюнча, сиз ушул убактылуу өкмөт менен кандай кызматташып, анан ошол эпизоддорду айтып бердиңиз эле, ошол эпизоддорду бир айтып кетсеңиз абдан жакшы болот эле. Жанагы жогорку кеңешке улуту өзбек, өзүңүз улуту өзбек болуп Кыргызстан жараны болуп туруп, кандайча айткансыз. Там айткансызда кандайча бул өзбектин жараны болуп бизге жогорку кеңешке депутат боло алат деп. Анан экинчи жана алтындарды Тоголок молду, калп айтпасам Льва Толстой ошо эпизодуңузду мен жакшы билем, юрист катары. Ошол жерде бир айтып кеткенсиз, ушундай Өмүрбек Чиркешевдин кишилери келип туруп алтынды салып алып кеткенден ошо эпизодду бир айтып берсеңиз. Өмүрбек Чиркешев эмне үчүн сизге СИЗОго ушунчалык барып туруп, анан кандайча ушу силерди ушунча жылга камакка алган, ал мага белгилүү, бирок элге белгилүү эмес да. Себебинде сиз ушунча кызмат кылып ошол убактылуу өкмөткө. Анан эмнеге мынчалык камалып кетти деген элде маселе, особенно башка улуттардын арасында ушундай суроо туулап атат. Ушуну там айтып кетсеңиз, канчалык кызматташтыңыз эле? Анан канчалык орусча айтмакчы жертва приноситтер сизди садага чаап кеткен. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биз буга чейин комиссиянын парламенттик комиссияга дагы жана өзүнчө иликтөөгө алган укук коргоочуларга дагы айтканбыз. Чындыгында революциялык моментте 1 тонна 400 килограмм. Ушул жеринде жаңылып калышы мүмкүн. Же 1 тонна 420, же 1 тонна 485 килограмм алтындай нары берисин эсепке албаганда 1,5 тоннадай алтынды
булардын колуна өтүп калуусуна биз мындай ошол себепкер болдуңар. Себепкер болгондо дагы биз убактылуу өкмөттү 1,5 тонна алтын көтөрүп кетүүсүнө биз курушчук болдук. Ал алтын менен ушу колдор менен жүктөп келдик. Кайдан жүктөдүңөр? Жүктөгөн объектти ошол маалда тергөөгө дагы жана депутаттык комиссияга дагы ачыктап бергенбиз. Бул мына Вефа центр деп соода борбору бар, ошонун жанында Ашхабадский көчөдө болчу. Анан мен 1,5 тонна алтынды убактылуу өкмөт тоноду деген сөзүмдү эми алтын өзү өзгөчө зат болот экен, анын бир касиети болот экен. Мурун алтын сакталган орунда алтынды жүктөп кеткенден соң дагы бул жерде алтындын турганы анык деген өзүнөн бир ыз калдырган касиети бар экен да алтынды. Экспертизалык лабораториялык териштирүүлөрдө мен көрсөтүп берген имаратта чындыгында алтындын калдыктары болгондугун тастыктаган экспертизанын далили бар. Бул ошол жерде чындыгында 1,5 тонна алтын болгондугуну айген элек. Биз ошол алтындарды убактылуу өкмөттүн колуна өткөрүп бергенбиз. Булар бизге айткан, Бакиевдер байлыктарды тоноп кете электе биз мамлекеттик гос гараж деп койчубуз, анда жогорку кеңештин мамлекеттик гаражынын имаратына алтындар баратат деген маалыматыбыз болгон. Биз жүктөп бергенде ойлогонбуз. Бул азыр революциялык жанагы абы элдер басып алган, өрттөп салган, мындай айтканда мамлекеттин байлыгын катып алган кампасын орду каякта экенин деле билчү эмеспиз, бирок бизге ушул маалда жүктөп берген алтындар мамлекеттин гос гаражына барып түшөт дагы, анан мамлекеттин бюджетине өтсө кандайдыр бир деңгээлде силерге биз даже ошол акт протокол прием передачада катышыбыз керек болчу. Алтындарды жүктөп кеткенде сиздердин катышууңар менен өкмөткө өтөт деген. Актылаш керек болчу. Таразага тартыш керек. Андай болгон жок. Биз катышып кимге жүктөдүңөр? Кайда алып кетти булар? Ошол жерде Болот Шендиязов түздөн түз көзөмөлгө алган. Болот Шендиязовдун өзүнүн мамлекеттик кызматтык уунасы Ички иштер министри болот. Ички иштер министри болуп турган кезде министрдин атайын мамлекеттик жанагы машинасы менин кызматымда болду. Кандай менин кызматымда болду? Бизди ошол министр МВДнын машинасына отуруп барган мен. Ооба, 1000 деген номер болчу. Кара джип 1000 деген МВД номер менен болчу. Ал ошол маалдагы министрдин служебный машинасы болгон. Ооба, эч ким токтотпойт. Ал министрдин жеке өзүнө таандык болгон машина менен мамлекеттик. Биз ошо алтын чыккан жерге барганбыз. Ким буйрук берди эле сизге ошо? Алтындарды маалыматыны жеке мен өзүм Бакиевдерге таныган киши Сузактан болгондуктан Бакиевдердин ошол балдары менен тең туш достор болобуз. Революциялык моментте Бакиевдин ушул кайсы бир офисинде, ал Бакиевдин офисиби же мамлекеттин башка ишкерлеринин өзүнчө бир частный лабораториясыбы, бирок биз барган жерибиз азырда көрсөтүп бере алам. Ал жер чындыгында Макмал алтын комбинаттан теги Казарман 9 төрөдөн чыккан алтындарды кандайдыр бир лабораториялык кайра иштөө деген бир шылтоо менен иштеп турган офис болгон да. Ошол жерде алтындын мындай силикат эмес, топурагы 1,5 тоннага жакын алтындын топурагы, бул жана алтынды түшүнгөндөр бул 70% чейин алтындын кору бар деп эсептелет экен. Ал деген сөз 1,5 тонна топурак жүктөп бердик, бирок анын ичинде 1 тонна алтыны бар деген сөз да. Биз 1 тонна алтынды убактылуу өкмөткө ушу колдорубуз менен жүктөп өткөрүп бергенбиз. Кайда алып кетишти алар? Булар бизге гос гаражга, мамлекеттин гос гаражына алып барып, анан кечеги мына Азымбек Анаркуловичтин камалуусундагы жанагы Темир Сариев менен 1 миллион 19 миллион 600 миң доллардын ичинен 1 миллион долларуна кымырып калуунун акылдашып аткан телефондук сүйлөшүүсү ачыкка чыккан. Аны баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө убактылуу өкмөттүн мындай жооп берүүсү Атамбаев чыгарган. Ал Атамбаев менен чалышуусу, Темир Сариев менен чалышуусу ачыкталган. Ошондой эле биздин дагы 1 тоннадай алтыныбызды ошо мамлекетке өтөткөн, анан өкмөттүн эсебине өтүп атканда биз патриот катары ушундай бир тонолуп сыртка чыгып кетиши ыктымалдуулугу көбүрөөк болгон чоң казнаны мамлекеттин эсебине өткөрүп бердик деген баатырлар болуп аттык да. Аягында үйүңдө 1 тонна көмүрүң барбы деген сураган киши жок, бирок 1,5 тонна алтынды Абдулла үйүнө алып кетип калгандай эле киши болуп калдым да.
Анын баарын тиги кишилерге жүктөп бергенбиз да. Сиз менен да кишилер катышканда. Ооба, ал жерде ондогон кишилер катышканда. Ал жерде түздөн түз биз ошол алтын чыккан жерде түздөн түз Каптагаевди кабардар кылганбыз, Райкан Төлөгөновду кабардар кылганбыз. Кетип баратып Болот Черниязов министрдин өзүнүн машинасына отуруп алып кеткен мен. Ошол эле Өмүрбек Черкешевич кабардар болчу. Бул жанагы мыйзамдуу эле мамлекетте кум төрдүкү, Макмал алтын комбинаттыкы кандай болсо да мыйзамдуу механизм менен иштеп бараткан алтынды жолдон кармап эле булар тоноп кетти дегенге барабар болгон сөз ал. А жерде мамлекеттин эсебине өтпөгөн болсо, бүгүнкү күндө 1 грамм алтын мамлекетке убактылуу өкмөт түшүрдү деген факты жок да. Биз алып барган алтындар мындай айтканда убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн кайсы бирлеринин арасында сиңип кетти да. Юсуповдун өзүнүн жеке жашоосун жана тегерегинде коопсуздугун камсыздап бере алат деп. Мен дагы бир суроо берип кетет элем, Абдулла. Силер жана биринчи суроо айттым эле. Канчалык убактылуу өкмөт баягы Батыржан Кадыржан Батыров боюнча ишти ошо өтүп кетти деп ошого жала жапканы менен ошол убакта жана сиз айтып кеттиңиз, Өзбек Жарана болсо, Өзбек Булут болсо, сиз ошол убакта душман күтүп алып, Кудай сактасын. Эмне үчүн Өзбек Жараны, Өзбек Булуту жогорку кеңешке депутат боло алат деп көтөрө алгансыз, ошол моментти айта кетсеңиз. Ооба, бул 2005. Анан канчалык Өмүрбек Черкешевдин тиешеси бар, жана улуттук ошол убакта революционерлер да айтабыз, убактылуу өкмөттүн бийликтин тиешеси бар. Ошону айтып кетесиздер. Убактылуу өкмөт улуттар аралык кагылышты жаратмайынча бийлигини бекемдөөгө мүмкүн эмес жагдай жаралып калды. Эми негизи убактылуу өкмөттүн ички иштер министрлигин башкарууга урматтуу Болот мырза Шерниязов турган. Бирок биз көрдүк да, Болот мырза Шерниязов министр МВД катары Жалал Абадтын ички иштер башкармалыгынын имаратына жанагы личный состав менен таанышып, жаңы министр катары оюн айтканы барган жерде 3000ден ашык милиция кызматкерлери болгон ошол жерде. Өздөрүнүн министрин алдына салып кубалап жиберишти да. Ал не себептен 3000 деген милиция орган кызматкерлери министрди алдына салып кууп жиберди дегенде, ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн арасында Болот Черниязов саясатчы киши катары Кимиң Бакиевке кызмат кылам деген оюң болсо формаңды чечип кетип калгыла. Болбосо мен менен иштешесиңер деген жанагы саясий сөздү органдын кишилери көтөрө алган жок дагы министрине каршы. Мындай айтканда, АТО министр болгону менен региондо Болот Черниязовду өзүнүн эле милиция кызматкерлери кууп айдап чыккан Жалал Абадтан. Аны бүтүндөй Кыргызстан көргөн. Демек, убактылуу өкмөттүн мына алтынга кандай тиешеси бар, мына мен жанымда документтер бар, буга чейин силердин комиссияга да өзүнчө документтерди берем. Убактылуу өкмөттүн кылган кемчилдиктерин тизмектеп, ошол жерде мына буга чейин интервьюмда айттым. Тайкожо деген Хожа махалянын айыл өкмөт башчысын губернаторго биринчи орун басар кылып, Кадыржан Батыров менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биригип туруп, Бакиевке каршы обл администрацияны талашып атканда 3-4 киши өлдү. 3-4 кишини өлтүрүп жүрүп, жанагы Тайкожаны биринчи орун басар губернатор кылышты. Себеби эмнеде болчу? Себеби өзбек тектүү элдердин башында турган лидерлер менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирикмейинче Бакиевке каршы туруштук берүүгө мүмкүн эмес жагдай жаралып калды. Түштүктө. Ушул жагдайды кутулуу максатта булар өзбек кыргыз мүмкүн буларда ойлору башкачараак болгон, бирок кандай болгондо да өз улуттар аралык кагылышты жаратуу сценарийси убактылуу өкмөткө таандык. Автору ушу кишилер. Анткени ошол маалда элдин коомчулуктун баары көрдү. Кадыржан Батыров, Асылбек Текебаев, Бектур Асанов деген мамлекеттин белгилүү кызматкерлери Кадыржан Батыров менен бир орунда, бир пикирде, бирдей талап менен элдин астына чыгып атышты да. Улуттар аралык кагылышты жаратууга убактылуу өкмөт өзгөчө кызыктар болду дагы. Жана ошол маалдагы губернаторлор, тиешелүү ички иштер кызматкерлери кандайдыр бир багытта жүздөгөн кишинин өлүмүнө байкабай калып турбуз. Мен ушул учурдан пайдаланып Кеңешбек Дүйшөбаев дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси катары мен эмне айыбым менен камамак эле деген ою болчу болсо, убактылуу өкмөттүн учурунда жеке улуттун коопсуздугуна кепилдик берүүчү
киши, миңдеген киши өлүп калды. Улуттар аралык кагылыш жасалма түрдө жасалды. Бул киши жооп берген жок. Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси катары не только моралдык, бул киши жүздөгөн кишинин өлүп калганын карап турган, анда кандайча улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси деп эсептегенге болот. Демек, ошол эле Азымбек Анаркуловичти кечеги мен бүгүнкү жүрүп жаткан тергөөдөн жана бүгүнкү бийликтин тарыхый адилеттүүлүктү орундатып атканынан канааттанып жатам. Анткени Азымбек Анаркулович буга чейин саясий упайдын негизинде кемпир абадты коргоп аткан кишилердин арасында камалып калган баатыр болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө ал убактылуу өкмөттүн кетирген мыйзам бузууларынын башатында камалып атат. Демек, ал буга чейин да айтканбыз, Азымбек Анаркуловичтин камалышы жөнүндө маалыматтарыбыз бар болчу. Камалышы жөнүндө маалыматтарыбыз дегенибиз, ал кишинин тиешеси бар иштерди билчүбүз да. Баары бир күн эмес бир күн жооп берет. Кандайча $400,000 Кубанычбек Кулматовго байланыш Атамбаев менен сүйлөшүп аткан телефон сүйлөшүүсүн баардыгыбыз уктук да. Темир Сариев менен $1 миллион кантип кымырып калууга болгон аракеттерин телефон аркылуу уктук да бүтүндөй кыргыз эли. Райым миллион боюнча дагы туура. Ооба, Райым миллион боюнча дагы маселе болгон. Андыктан мен мындай кичине суроо болуп атат да. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койгон. Мисалы, жанагы Батыров менен түштүктө бул убактылуу өкмөт соодалашып, сен министр болосуң, Инамжан деген дагы бар эле. ооба. Салахуддинов дагы мен маалыматым боюнча кармап келген. Ооба. Кармап келсе, бул убакта Ибраев генеральный прокурор болгон, сот бийлигин мен күч структураларынын кураторумун деп, өзү юристмин деген Азымбек Назаров сот бийлигин кураторум болом деген бул дүйнө жүзүндө жок. Сот бийлиги деген көз карандысыз. Ооба. Аны мен куратор болом дегенен булар аларга буйрук берип, баланчаны сотто муну кама деген бул эмес нерсе. Ошол убакта жанагы Батыровго мамлекеттик бюджеттен акча которуп, анан тиги тукуруп, бул жанагы Бектур Асанов дагы айтпадыбы, 100 автоматчик бар деп, Үсен Сыдыков Раматылык менен сүйлөшкөн сөздөрү мамлекетке чыгып кетпеди, бар эле бар. Мен 100 автоматчигим бар. Ал ким эле ал вообще? Ал Уралды таратып бергендеринде сиз дагы катышкан деген маалыматым бар. Мисалычы, ол тиги Бишкекте Атамбаевдин офисинен, анан жанагы апрелде дагы аркасынан атылган октор болгон, кишилердин көпчүлүгү набыт болгондору бул ак үйдүн үстүнөн эмес, артынан атылган октор коопсуздук жактан, күнөөсү жок же болбосо жанагы марожорлор өлгөндөрүнөн болгон. Түштүктүн катышуусун жасап коюшуп туруп, баарын уюштуруп коюп туруп, тиги андан кийин убактылуу өкмөт бирөөнү каралап, силерди каралап отургузуп койгон, а фактически булар жасады да. Ооба. Миллиондорду, миллиардтарды списать эткен. Ал тургай жөн эле жана ячейкалар жөнүндө азыр Бекназаровго жоопту тагып аткан болсо, булар улуттук банкка да кол салган. Ушундай жагдай. Миллион миллиардтарды алган. Бизде далил бар. Ооба. Ошон үчүн айткым келет. Анан ошондо сиз кабарыңыз барбы? Мисалы, сизди автомат таратканда катыштыңыз беле ошол? Өмүрүндө автомат курал карабабаган, кармабаган кишилерге жанагы ичкиликти таратып берип, ага кошуп туруп эметкенде канги болуп бир топтору бири-бирин атышып өлбөдү. Булга ким жоопту? Булар мойнуна алгандан кийин, Кудай садаңды тең, кыргыз элине кайрылгым келет. Атабейтке барбы ошол жерден булар Атабейтке барып ошол жерден айтпады беле. Өзлөрүнүн мойнуна алып биз деген агартабыз, көгөртөбүз деп. Атабейттен убада берген кишилер тескери кылган кандай болот? Бул Кам менен барган. Кам менен келгендер кам менен кетти, мисалычы. Атамбаев азыр келбей качып жүрөт, мисалычы. Анан бул мен кыргыз элине кайрылгым келет. Бул 14 тең көзүрлөр. Чындыгындачы. Арасында мына 3 президент болду. Атамбаев президент болду, элден шайланып. Сооронбай Соке досу президент болду, кулагынан сүйрөп чыгып чыгарган. Анын дагы ковидте үлүшү кандай экенин билебиз. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү губернатор Гилейген Ош облусун башкарып турган. Андан кийин эл шайлабаса дагы президент болгон самопальный апчебиз бар, Отунбаева. Анан вице-премьер болушту.
бир топторучу элчи болуп жүрүшөт, тигулар болуп, бул жоопкерчилиги болобу буларчы? Мисалы, Кудай деген бар да. Биздин комиссияда мына 2 мүчөсү отурат. Алгожоева Наркүл, мына Төкө отурат. Биз сени чакырганыбыз ошо аралашкан баягы жашыруун сөз, анан ушак айың эмес, эл журттун алдына чындык жөнүндө болуп атат. Албетте. Кудайдан коркуш керек. Анан элдин каарынан коркуш керек. Бизге деген башка революция болуп башаламанды талап тоноо кырылыштын кереги жок. Бизге чындык керек болуп атат. Ошол үчүн биз барабыз аягына чейинчи. Анан сен дагы ошо мен маалыматым бар, мен көргөм видеосун. Сен түрмөдө одиночкодо отурганда вице-премьер-министр Текебаев Өмүрбек, Жогорку кеңештин депутаты, фракциянын ошол убактагы жетекчи Сайдулла Нышанов депутат. Түрмө ГСНдин начальниктери, полковниктери барып туруп сени коркутуп үркүтүп кеткенде сен жооп бергенге мен карап туруп сага ошо баа бергем ошондочу. Бул молодец жигит экен депчи. Сен ошондо айткансың, сиздер мени тиги шаардык сотко чакырбайсыңарбы? Шаардык сотко чакырсам сиздер мени эмнеге коркутуп атасыңар депчи. Ооба. Эми бул киши деген киши коркутот экен, үркүтөт экен, жаныңа күч келет экен, кээ бири майышат экен, кээ бири кол көтөрүп туруп берет экен. Анын үстүнө саясатчылардын арасында да күн карамалар көп болуп кетти. Анан азыр ошого туруштук берип, сен чындык үчүн күйүп, кыргызча так сүйлөп, мындай күйүп атканыңдан биз сени ушул комиссиялардын чөрү бул жерден элге журтка бир сурообуз бар. Мындай маңдай тескери карап отуруп, ошол жерден элге ачыгын айтып берсин. Ушак айың деп айтпасын эл депчи. Ошон үчүн чакырганбыз сагачы. Мен дагы бир такып суроо турган жерим, сагачы ушул катыштың. Кандай буйруктарын аткардың ошолордунчу? Андан кийин сен эмне пайда таптың? Акча бердиби, кызмат бердиби? Эмне болду ошондончу? Же сенин оозу мурдуңду, тилиңди ушуну тыялык деп камап салдыбы, үнү чыкпасын дедиби? Ушул жөнүндө бир айтып берсең. Анан бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы турат, элдин кызыкчылыгы турат. Бул журналист суроо берип атпайбы, ошончо жылдан кийин эми азыр козгоп кереги бар эле деп. Биздин максат эзелде бул кайталанбашы керек. Азыр дагы ар кандай ушак айың бийлик жакпаганы бар, жактырганы бар, элди журтту бөлбөй, тынчтык үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн баарыбыз эмгек кылышыбыз керек. Колубуздан келсе жараша. Ошол эле маалда баарыбыз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Муздан баштайын орундуу суроо болду. Мен убактылуу өкмөттү, бийликти ошол 7 апрелде болгон төңкөрүш деп ачык эле айтуу керек окшойт. Убактылуу өкмөттүн төңкөрүшүндө мен катышып калганым жана буларга сиңирген кызматым ушундай болду. Мен Өмүрбек Черкешевичтерди офисинде жана Ата Мекен партиянын фамилиясылардын да атып өтөсүң. Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин мындай жакындан тааныгандыктан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен бийликке келерге чейин бири-бирибизди таанып калгандыктан эмне кызмат кылдым дегенде биз революция башталар замат Өмүрбек Черкешевичтин офисинен мына Аликбек Чекшенкуловдун үйүнүн бир запас кеңсеси бар эле, тетеги Куринкеева көчөдө 174 экен эле, адашпасам номер. Ошол жер Ата Мекендин офиси болчу. Биз ал жерден бири-бирибиз менен буга чейин тааныш болгондуктан Ата Мекен партиясы революция болор замат эле 7-синен баштап эле биз Ата Мекендик партиянын элдик канат кошун катары бизге курал жарак менен камсыздалдык. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаттарына кандай куралдарды берди силер? Бизде мен эми аскердик жагында андай көп деле адистештирилген курал жарактардын түрлөрүн биле бербейм, бирок ошондой болсо дагы автомат калаштан 5-6 буга чейин деле айтканбыз. Калашник автоматтан 5-6 алганбыз. Анан турецкий винчестерлерден алганбыз. Ал Ата Мекен партиянын тетиякта Жаш гвардия бульвары менен Баканбай көчөнүн кесилишинде бир Дельфин деген мурун ошо неме бассейнге окшогон жердин артында булардын офиси бар эле, буга чейин деле бар эле ошол офис. Биз ошол офистен курал жарактар менен камсыздалганбыз. Мурун кармап көрдүң беле ошол куралдарды? Негизи ал куралдарды мурун кармаган эмесмин. Аткандарды үйрөндүң беле? Жок, андай ок чыгарган, башка үйрөнгөн биздин арабызда аскердик кызмат өтөп келгендер деле азыраак эле болгон, анткени жана 7 апрелде жана артынан атылды, маңдайынан атылды, тигулар дегенде ошолор
колдонулду ошол куралдар? Албетте мен ойлойм, что 7 апрелде атылып өлгөндөрдүн негизги бөлүгү аскердик түшүнүгү жок жөнөкөй жарандарга ок атуучу куралдарды колуна тийип калуусу, бири-бирин атып алуусуна көбүрөөк себеп болду да. Менин көз карашымда Бакиев тарабынан атылганга чейин эле бири-бири менен ок атылып баштаган жагдай болду да Алматинка көчөдөнчү. Андан сыртында мен албетте убактылуу өкмөттү мындай алдап койсо же гипноз кылып эле мен алдап көзүм байлап коюп иштетишкен жок. Мага айтылып жаткан буйруктун баары мыйзамдуу деп ойлогом. Анткени элдик кошун катары жанагы мамлекетти башына иш түшүп атса, согуштун жакка белинде турса абал. Кантип биз Атамекен партияны Текебаевди биз аябай сыйлайчубуз. Мындай Текебаевди эч кимге алмашпаган лидери катары көрчүбүз да. Анан кантип мамлекетте ушундай нестабилизация болуп атса, биз туруп бербейбиз деп жаныбызды кепилге коюп, курал жарактарды Атамекендин офисинен алып, ошол алынган куралдар менен элдик кошун катары бүт жанагы буга чейин көрсөтүп берген объектилерге барганбыз. Андан сыртында негизи Өмүрбек Черкешевич мени мындай жеке көп жолу кабыл алчу да. Бир нерселерди акылдашчу. Бул ошол убактылуу өкмөттү революциядан кийин мага көп сунуштар болду. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тарабынан Европага чыгып кетпейсиңби, мындай кичине көздөн алысыраак болуп турбайсыңбы деген сунуштар болуп атты мага. Бирок чындыгында Эмне үчүн болуп атты? Эми алмалда мына биз көптү билгендигиң үчүн. Убактылуу өкмөткө аябай катуу кызмат кылдык. Куралдарынан бери алдык. Кишилерди өлүп калган жагдайларда куралдарды албетте мындай такыр курал колдонулбады деп айта албайм, анткени бир канча ондогон куралдар кимге каршы колдондуңар? Ал негизи эле Бакиевтер кайрадан биригип келип, ак үйдү кайра бизден алган атыптыр деген сөздөр угулуп атты да ал кезде. Биз Бакиевтерди кайра контрреволюциялык положениеде келип калбаш үчүн коргошубуз керек деген мааниде колунда курал жарактар болду. Жана ал Бакиевтерге таандык офистерге көбүрөөк курал жарак менен бардык да. Бул куралдарды убагында алып барып бергенбиз, тапшырып. Анткени Бишкек шаар коменданты Туратбек Мадылбеков биздин эң жакын командирибиз болчу. Ал Бишкек шаарынын УУдун начальниги ошол эле учурда шаардын коменданты болчу. Ал кишиге жанагы башаламан убакыт кичине басаңдаганда биз куралдарды кайсы бир бөлүгүнү бергенбиз Мадылбековге. Буга чейин тергөөдө да ачыктаганбыз, что убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө биз курал жаракты ошолордон алганбыз, кайра ошолорго бергенбиз. Ал буга чейинки тергөөлөрүмдө бар. Ал эми эмне кызмат кылдың дегенде биз конкретно Өмүрбек Черкешевич башталгыч бир жума убактылуу өкмөт алапайын таппаган көрүнүштө болуп атканда биз жанында жан жөөкөр болуп жүрүп бердик Өмүрбек Черкешевич. Мен парламенттин эски имаратына ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кирип алган жерде, жерде техникалык мүмкүнчүлүктөр тастыктаса, Роза Исаковна менен чалышкандарым, ал Роза Отунбаева мен грипп болуп атам балам, мага эмес Дүйшөнчү Отоновичке же болбосо Өмүрбек Черкешевичке жолук деп телефон аркылуу мага берген направлениялар, телефондук сүйлөшүүлөрдө антенни базасы да тастыктап берет болуш керек. Ошол эле Өмүрбек Черкешевич менен чалууларыбыз, Каптагаев менен, Райкан Төлөгөнов менен буга чейинки тергөөлөр толук кандуу эле тастыктаган биздин убактылуу өкмөткө кандай тиешебиз болгондугун. Убактылуу өкмөткө чын жүрөгүбүздөн иштегенбиз. Атамекен партиясы бийликке келет, Текебаев президент болот, жана биз ошол өзүбүз колдогон бийликтин колунда кызмат кылып, эл үчүн, жер үчүн иштейбиз деген түшүнүк болгон башында. Биз алданып атабыз, камалып кетебиз болгон эмес. Ал эми булар мени мындай элдин арасында ушундай түшүнүк бар да, бир жигит кантип баарына үлгүрөт, анан кантип эле Текебаев, булар Текебаевди өтө жогору деңгээлде көргөндүктөн, кантип эле Текебаев ушу Абдулла Юсупов менен чапташып эле жүрүп калсын деп ойлойт да. Жогорку кеңеште Аида Салянова башкы генерал прокурор болуп турганда чогуу баргансыңар. Жогорку кеңеште биздин ишибиз каралып аткан, ооба. Суроолор, тыгуулар пайда болгон. Эмне жыйынтык чыкты ошолордон? Эмне сизге плюс-минус болду же тескери болду? Анан Аида Салянова кандай сизди жардам кылдыбы же наоборот тескери камадыбы? Эмне ал Аида Салянова дагы Атамекен мүчөсү болчу. Салянованын өзү Атамекен партиясынын. Аида Салянованын өзгөчө салымы бар, өзгөчө тиешеси бар, ушул иштерди ачыкталбай калышына. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн кетирген кемчилдиктерин мен башында мына
Ата журт партиясына Жогорку кеңеште сен айтып көрсөңүз эмне жыйынтык чыкты ошо? Жогорку кеңештин депутаттык жанагы мен берген көрсөтмөлөрдү ачыкталышына атайын түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынтыгында башында аябай такшалган юрист киши бул жогорку сотто жетектеген Курманбек Эргешевич Осмонов комиссиянын жетекчиси болду. Жана ошол маалдагы Курмантай Абдиев жана ошол бир топ юристтер депутаттык комиссияда натыйжасында мен утуп чыктым. Утуп чыктым дегеним 85%га Юсуповдун айткандары далилденди. Өмүрбек Шеркешевич менен Болот Черниязовдун кыйыр түрдө тиешеси бар жана Туратбек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөновду түздөн түз талаптануу иштеринин башында уюштурганда тиешеси бар деп жогорку кеңештин чечими чыкты. Ошо чечим негизинде Райкан Төлөгөнов камалды, Турат Мадылбековке да кайсы бир ошо тергөөнүн алкагында суроолор коюлуп атты. Бирок албетте кыйыр түрдө Текебаев менен Шерниязовдун тиешеси бар деген бул жанагы парламентте көпчүлүк бөлүк убактылуу өкмөттү колдогон депутаттар болгондуктан кыйыр түрдө деген жери кошулуп калды да, болбосо булар түздөн түз бизди башкарган болчу да. Жогорку кеңештин убактылуу өкмөттү кылган иштерине байланышкан мени көрсөтмөмдү текшерген комиссиясында мен жогорку кеңештин комиссиясын айткан сөзүмдү тастыктап утуп чыктым да. Азыр Кубанычбек Сатымбиевич айтты го, ошол иштеген кызмат боюнчачы же жок дегенде жогорку чин алыш керек, же болбосо жанагы алтындарды ташып берип атканда акча тыйын алат да, сиз эмне пайда көрдүңүз мынданчы? Бизге мындай неме кудайлыгында айтайын, эми алтын деген алтын, ал чоң акча экенин баарыбыз акылыбыз тунук эле түшүнүп турабыз. Биз алтындарды кармаганда Райкан Төлөгөнов менен Каптагаев конкретно бизге ачык айтканда, жигиттер бул өкмөттүн эсебинен өтөт. Мыйзам боюнча дагы ушундай алтынды кармап табып өкмөткө өткөрүүсүнө себепкер болгон кишилердин кандайдыр бир пайыздык мамлекет тарабынан алтын силерге берилет дегенде биз алтындан баш тартканбыз. Бирок 1,5 тонна алтынды биз буларды колуна бергендиктен Райкан Төлөгөнович кийин парламентте неме болуп калды да, депутаттык геолоразведка могу жер асты байлык кендердин деген парламенттик палатанын жетекчиси комитеттин төрагасы болуп калды. Биз жанагы жүктөп берген алтындарды эсебинен нарында атам тааныбаган жерде Солтан Сары деген жерде кичине алтын чыккан жер бар экен. Абдулла ушул жердин лицензиясын силерге алып берем, жанагы алтынды силер бизге айтканыңарды унчукпайсыңар, биз деген как добросовестный инвестор катары Солтан Сарын силерге өткөрүп беребиз деп. Соода болду. Ооба, геолоразведканын комитетти жетектеп алган башчысы бизге Солтан Сары алтын комбинатты өткөрүп бермей болгон. Лицензиясын толукканда. Акча тыйын алган. Жок, биз бир том тыйын алган эмес. Биз мындай силерди салып. Силер эмне ошону требовать эткен эмесиңер? Биз негизи революциядан кийин эле революциядан кийин эле убактылуу өкмөткө албетте убактылуу өкмөткө революциянын ызычуусу бүтө электе биз маселе койгонбуз. Биз 20 киши автоматтар менен жүрдүк, арабызда кишилер өлүп калды. Тияктан мындай жүгүңөрдү эмес, өлүгүңөрдү ташып жүргөн кишилерди көрдүк. Анан биз эми дальше каякта иштейбиз? Каякта жашайбыз? Убактылуу өкмөттө ошо биздин шефтердин аябай бизге огромный убадалар бар болчу да. Бирок бир фактын айтып коюш керек. Жогорку кеңештин Атамекен партиясы мен менен тыгыз мамиледе экендигине бир нерсе далилдейт. Ал жогорку кеңештин депутаттык комиссиясында тастыктады аны. Мен 3 айга жакын жогорку кеңешке атайын мамлекеттик берилген могу Душанбенгада жогорку кеңештин парламенттин депутаттарына деп атайын сарылган кызматтык батирлер бар, үйлөрү бар. Райкан Төлөгөновго берилген депутаттык кызматтык 3 бөлмөлүү үйүндө мен 3 ай жашадым да. Мен 70 депутат менен сосед болуп 3 ай жашадым. Анткени башында жанагы революцияда кызматтап жүргөн 20дай бала, шаарда жатак жери жок, баары региондон келген, автоматтарды асынып алып, адамды өлүктөрүн аралап жүргөн балдар мени кокодан алып баштады да. Сен алып барбадың беле буларга? Бизди кандай эми талаада калабызбы деп. Анан мен бул кишилерге барайын, артыман эрчитип алган балдар мынтип атат мен. Шаарда үйлөрүнүн адреси конкретный депутаттык комиссияга да биз айтып бергенбиз. Дом номерин айта албайм, көрсөтүп бере алам. Душанбенга көчөдө депутаттарга атайын депутатский корпус деп коет, өзү салынган үй бар. Райкан Төлөгөнов мынтип айтты да, Абдулла мага кызматтык үйдү 9-бу 10-этаждан бериптир. Менин давлением бар. 2-этаждан жогору жашаган ден соолук көтөрбөйт. Силер эми жанагы бизге кызмат кылган балдар 3 бөлмө экен, 20 балабы, 15 бала ошол жерде аккуратно келип конокко келдик деген сыяктуу болуп, кичине жашап тургула деп, мен жанагы Атамекен партияга алтындарды жүктөп берген шериктерим менен мамлекет тарабынан жогорку кеңештин депутаттыга таандык болгон үйдө биз 3 ай өзүбүздүн үйүбүздө жашадык.
мен соседтерим баары тастыктайт. Анда Надира Нарматова, ошол маалдагы депутат болгон кишилердин баары кошуналарыбыз болчу. Депутаттык комиссиянын териштирүүсүндө мен көзүм жумган боюнан Райкан Төлөгөновдун үйүнө барып, жана ошол депутаттык корпуста бир Райкан Төлөгөновдун үйүнөн ичине кокустук болуп, пожар болуп кеткен да, үй өрттөнүп кеткен. Аны бүтүндөй корпус билет. Райкан Төлөгөновдун үйү өрттөнүп кеткенин, пожарный служба келип өчүргөнүн, ал үйдө мен жашадым да. Мамлекеттик депутатка берилген үйдө мандатым жок. Мен 20 бала менен 3 ай жашагандыгым, атам экем бизге өзүңөр жаап тургулачы деп депутаттык Кар сарайда жашатып турду да башындачы. Мен жакшы билем. Биздин комиссиянын негизги максаты бул мамлекетке, элге чындыкты билдириш керек. Бизге жардамдашыңыз. Биз деген жыйынтыгын сөзсүз түрдө мамлекет башчысына, өкмөт башчысына, башкы прокурорго беребиз. Элге да, журтка дагы массалык маалымат каражатына да беребиз. Жогорку кеңешке да беребиз. Ал юридика жагынан ошол кишилер баа берсин. Бирок сунуш пикирлерибизди айтабыз. Анын үстүнө бул жерде жеке эле материалдык жактан эмес, эң оору жүздөгөн кишилер өлгөн. Бир топтору дайынсыз эмгичечи. Чынын айтканда 1000ден ашык киши өлгөн. 1000 деген кишилер үй жайы жок калган түштүк. Ушундай. Бир үйдө жашаган улуттар бири-бирине каршы кылган кыргыз өзбектечи. Биз кайда бөлүнөбүз айланайындар. Бирөө келин алган, бирөө тиги кызын берген. Албетте. Мына коңшу мамлекеттер менен жакшы жашашыбыз керек. 1000 деген жыл чогуу болгонбуз. Кан төгүлүп атса, пайдасын көргөндөр жоопко тартылышы керек. Биздин негизги максатыбыз ошол. Мына азыркы бийлик бюджетти толтуралы деп жеген ичкендери жокко тартылды. Ошол эле маалда алардан 10 эсе, 100 эсе чоң мамлекетти кирептер кылгандар азыр чирээлеп басып жүрүп, элди үйрөткүсү келет. Биздин комиссия аягына чейин чыгарат, элим журтум материалдар болсо, документтер болсо бериңиздер. Жалган жалаа жапкандан биз алыспыз. Туура эмес иш кылсак биз дагы жоопко тартылууга макулбуз. Элдин ишенимин алып туруп мамлекет башчысы элдин атасы болдуңбу? Сооронбай Жээнбеков. Соке. Инин сени көздөй чоң иштеди элек. Абириңиз болсо экс-президенттиктен баш тартыңыз да чыгып кетиңиз. Иштеңиз андан көрчү. Баласын, атасын, энесин жоготкондор сыздап туруп каргап атат силерди азырчы. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович келе коюнан бул катарга кошулгун. Макулбу? Мен ушуну сурадым. Жооп катары сизге айтарлы. Буга чейинки убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө ушул 10-15 жыл аралыкта камалгандар болду да. Ошол эле Өмүрбек Черкешевич Текебаев камалды, Атамбаев камалды, жана суракка тартылган жана Кемперабадтын Шылтоосу менен деген абалда Кеңешбек Дүйшөбаев, ким берки Азимбек Анаркулович Бекназаров камалды да. Бир нерсени баса белгилеп коюш керек деп эсептейм. Буга чейинки 10-15 жыл аралыкта убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн айрымдарына козголгон кылмыш иштер ал убактылуу өкмөттө турганына байланыштуу именно ошол убактылуу өкмөттүн кетирген кемчилдиги деген нерсенин үстүндө кылмыш беренеси козголо элек болчу да. Бул Азимбек Анаркуловичке азыркы коюлган берене түздөн түз буга чейин 15 жылда болуп көрө элек убактылуу өкмөттө тургандагы кетирген кемчилдиги мыйзам бузганы үчүн бүгүн жоопко тартылды. Буга чейин Текебаев Маевский жөнүндө камалды, Атамбаев Батукаев жөнүндө камалды, Дүйшөбаев жана ар кайсынын өзүнүн шылтоосу бар, бирок убактылуу өкмөттө турган моментте кетирген кемчилдиктери үчүн али ачык жооп берүү мүмкүн эмес абал турганда. Бүгүнкү күндө Бекназаровду убактылуу өкмөттө кетирген кемчилдигине байланыштуу камагандыгы бүгүнкү бийликтин жанагы элдин баары кабарыбыз бар. Камчыбек Кыдыршаевич, ажообуз улуу урматтуу Садымбек Кожоевич башкы прокуратуранын имаратына өздөрү буту менен басып барып, убактылуу өкмөттүн кемчилдиктери жана түштүктөгү улуттар аралык кагылышты могу апрелдеги окуяларды түздөн түз тарыхый ачыкка чыгуусуна өздөрү да жетекчилик катары салым кошуп, көрсөтмөлөрүнү бергени барышты да муну көрдүк бүтүндөй коомчулук. Бүгүнкү күндө Бекназаровдун убактылуу өкмөттүн ичинде туруп
кылган мыйзам бузуусу менен кече жакында камалып аткандыгы, артынан Каптагаев келет, анын артынан Дүшөбаев келет дегендей убактылуу өкмөттүн тиешелүү мүчөлөрү жооп бере турган күндү элдер үмүттөнсө боло турган болуп калды да. Анткени Азимбек Анаркулович Текебаевтай, Маевский, Атамбаевтай, Батукаевка байланыштуу эмес. Именно ошол убактылуу өкмөттүн басып алуусунда, бийлик алмашуусунда болгон кылмыш үчүн бүгүн камалып атат. Демек калган мүчөлөрү дагы кезеги келди деп эсептейм. Анан могу биздеги материалдар мына комиссиянын мүчөлөрүнө дагы бергенге жанагы тирүү күбө катары өзүмдө көрсөтмө бергенге даярмын. Муну материалдарда убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрүн кайсыл бузган беренелердин негизинде суракка тартып алчу толук документтер бар да. Мен жалгыз эле документтин ээси эмес, мен эришип жүргөн 20 автоматчан жетелеп жүргөн балдарым бар. Алар жарымы тинтип качып кетишти, жарымы түрмөдөн 3-4 кайтыш болду, өлгөндөр бар. Бирок тирүү калгандары убактылуу өкмөттү мойнуна коюп берчи, айыбын кылмыш ишини сотто, тергөөдө тастыктап берчү шериктерибиз да бар да. Дегеним, бүгүн Азимбек Анаркулович Бекназаровду убактылуу өкмөттө тургандагы бузган мыйзам үчүн камалып жаткандыгы, калган биз айтып жаткан өзбек, кыргыздын атайын жасал канча бейкүнөө кишилер камалды, канча бейкүнөө кишилер сүргүн болуп кетти. Ошондой мындай өтө катуу кылмыштарды башында уюштурган кишилер катары булар дагы Бекназаровдун артынан кезеги менен жооп берүү мезгили келип калып тургу деген ынаным бизде бар да. Жетекчилик тараптан, мамлекет башчылар тарабынан убактылуу өкмөттү кетирген кемчилдиктерин жаап жашырып коелук эмес, кылмыш жазасын алмайынча ошол кылмыш кайталануусу тыйылбайт экен да. Биз дагы өзбек-кыргыз согушуну кайсы бир тараптар жалган жасалма абалда дагы бизди согуштуруп ийишин элде каалабайт. Биз жөнөкөй элдерге кыргыз, өзбек деген тырмак менен эптейбиз. Биз мындай өзбек, кыргыз деген эки башка улут, эки башка эл эмеспиз. Биз бир атанын балдарыбыз, бир тукумдун тукумубуз. Андыктан кечеги улуттар аралык кагылышты жараткан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров коопсуздук кызматтарын тейлеген, көзөмөлдөгөн киши. Ошол эле Кеңешбек Дүшөбаев улуттук коопсуздук кызматын бул ошол маалдагы күч структураларынын башында турган кишилерди далилини сурабай алып барып туруп, камап туруп, анан сурап алса жарашат деп ойлойм да. Себеп жүздөгөн киши кайтыш болгон. Айтайын дегеним, белгилейин дегеним, Бекназаровдун камалышы убактылуу өкмөттүн жооп берүү алдында тургандыгын далилдейт. Жана жардам керек болсо көрсөтмөлөрүбүз тарыхый чындыкка ачык берген, биздин көргөн, көзүбүз менен көргөн күбөлүгүбүз керек болсо тергөөдө дагы комиссиянын суроосуна да жооп бергенге калган шериктерим менен кошо даярбыз. Туратбек Мадылбеков убактылуу өкмөт, самопальный өкмөт бийликке келгенде мени дагы бала акырам менен Туратбек Мадылбеков бул шаардык Бишкек шаардык борборунун милициясынын жетекчиси болгон. Эки машина автоматчиктерди жиберип туруп, бала акырам аял менен кошо тиги гуудук алып келип, бир күн кечке. Анан өзү да жок. Үмүт этиштиби, эмне кылышты, кечке кырмап отурушту. Бир койгон кине жок. Силер билесиңер, мен мисалы 7 апрелде баары качып кетсе дагы мен аягына чейин тургам. Отставкасын требует эткен өкмөттүн. Данияр Үсөновду башкы прокурор экен башчысын внесенный сессия өткөрүп турмуш. Кечинде тиги Бакиевдин отставкасын требует эткен программа Мир кино телевидениесине. Эми кан төгүлдү мындай болду. Марат жактан да сиз жоопкерчилигиңиз бар депчи. Анан кеп өч алууда эмес. Бул жердечи бизде азыр көп киши кетип атат. Орусия Украинанын согушуна катышып атат. Токочу жетпей атат, каражаты жетпей атат. Кээ бири тиги көпчүлүгү мамлекеттин келечегине ишенбегенден кетип атат. Biz деген өзүнчө мамлекетпиз. Дүйнөсүндө туубуз бириккен улут уюмдарында желбиреп турат. Келечегибизди биз түптөшүбүз керек. Ишенбей калса жаштар бизде кандай келечек болот? Ошон үчүн чындык деген чыркыраган чындык чыгыш керек. Мыйзамдуулук орнош керек. Мамлекетке бийлик шайлангандан кийин иштеш керек. Бийликтин да жоопкерчилиги элдин алдында болуш керек. Эл дагы татык туусун шайлап сураганда акысы бар. Эл дагы баарыбыз ойгонуп,
билимдүү, илимдүү кишини шайлап, жоопкерчиликти сезип, ар кимибиз өзүбүздүн үлүшүбүздү кошуп, мамлекеттин жарык келечегин иштешибиз керек. Жанагыдай жаманчылык эзелде кайталанбасын деп туруп, биздин мына комиссиябыз иштеп аткан ошол. Келечек баарыбыздын колубузда. Президент жалгыз алы келбейт. Өкмөт канча 10 башы болсо дагы баарын түздөй албайт, 30-40 жыл, 50 жылдан бери кеткен нерсени. Баарыбыз бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарчу маал келген, жоопкерчиликти сезчү. Бирок ортодон жанагыдай төңкөрүш кылып, элдин канында пайда көргөн кишилер Кудай да кечирбейт, алар жоопкерчиликке тартылышы керек деген оюбуз ошондой.